Саламатсыңарбы балдар, кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы менин дене мүчөлөрүм, биринчи жактын ым мүчөсү. Кыргыз тилинде 3 жак бар. Биринчи жак мен, экинчи жак сен, үчүнчү жак ал. 3 жактын өзүнө таандык мүчөлөрү бар. Бүгүн биз балдар биринчи жактын ым мүчөсү менен таанышабыз. Ым мүчөсү дайыма менин деген сөз менен байланышта колдонобуз. Мисалы, менин башым. Эми балдар, сүрөттөгү бет түзүлүш мүчөлөрүн ым мүчөсүн кошуп айтып көрөлү. Чекем, чачым, көзүм, кулагым, мурдум, тишим, моюнум, оозум, жагым, кашым. Ым мүчөсү балдар уңгудагы тыбыштарга карап өзгөрөт. Эми балдар, өзүңөрдүн дене мүчөңөрдү, дене түзүлүшүңөрдү айтканга үйрөнөбүз. Биринчи Асандын өзүнүн дене түзүлүшүн айтканын угуп алалы. Менин атым Асан. Менин боюм кичинекей. Дене түзүлүшүм арык. Чачтарым күрөң. Менин көздөрүм тоголок. Мурдум кырдач. Кулактарым кичинекей. Бетим ак жуумал. Эми балдар, силер дагы ушундай кылып өзүңөрдүн бет түзүлүшүңөрдү, дене мүчөңөрдү сүрөттөп видеого тартып же болбосо голосовой жөнөткүлө.